Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, сиздер менен уулуңуздар Сираж Адилов. Россияда эмгектенип жүргөн кыргыз мекендештер үчүн жакшы жаңылык. Европада Шенген зонасына кирген Финляндия мамлекетинде Россияда эмгектенген мекендештер үчүн жумуш орун сунуштоо күнү насип этип атат. Бул жумуш орундар боюнча аялап жумуштар жүрдү жана бүгүнкү күндө сиздерге сунуштаганга мүмкүнчүлүк пайда болду. Негизгиси жумушка орноштуруу таптакыр бекер жана агенттик услуга алынбайт. Жана ошондой эле Россия Федерациясынан түз Финляндия мамлекетине учканга мүмкүнчүлүк бар. Андыктан видеону башка мекендештер менен бөлүшүп, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Россия Федерациясында 2025 жылдын февраль айынан баштап реестр системасы кирген болчу, баарыңыздарга белгилүү. Бирок мекендештер, мигранттар ал системага даяр эмес болгонуна байланыштуу 1-июнга чейин узарткан. 1-июнга чейин өзүңүздөрдү мыйзамдаштырууңуз зарыл болчу. Ошол системаны 10-сентябрга чейин узартты. Бирок 10-сентябрга чейин убакыт бар деп жүрө бербей мекендештер, ошого чейин өзүңүздүн негизги документтериңиздерди тактап алыңыздар. Ал документтер кайсылар дегенде жалпыңыздарга белгилүү: дактилоскопия, медицинский осмотр жана регистрация, трудовой договор мекендештер. Эскерте кетсек, урматтуу мекендештер, буга чейин таможнядан, аэропорттордон дактилоскопия манжайызын алуу жана фотографирование кирген болчу. Ошол сымал эле жаңы система кирип атат. Госуслуги рулт деген приложение аркылуу Россия территориясына кирерге 72 саат мурда өзүңүз жөнүндө маалыматты толуктап, QR-кодду чыгарып аласыздар. Ошол QR-код менен таможняга келип көрсөтсөңүздөр, сиздерди таможнядан өткөрүү процесси тездейт. Ошол жактагы маалыматтарды Россиянын тиешелүү органдары алдын ала текшеришет. Бул таможняда кармалып аткан мекендештерге бир топ жеңилдик болот деп эсептейм. Бирок ошол приложение боюнча сиздерге кенен маалымат берели десек, азырынча Россия Федерациясы бизге ал приложениени бере элек. 30-июндан баштап иштеп баштайт деп атат. Ошого жакындаганда берсе, YouTube платформасы аркылуу же болбосо Telegram канал аркылуу сиздерге толук маалыматты түшүндүрүп беребиз. Маалымат булактарында мекендештер дагы бир жаңылык тарап жүргөнүн көрдүм. Бул 1-сентябрдан баштап регистрация жоюлду деген. Урматтуу мекендештер, регистрация 1-сентябрдан баштап жоюлган жок, кадимкидей эле иштей берет. Болгону 4 аймакта: Москва, Московская область, Ленинградский, Санкт-Петербургский областарда эксперимент катары регистрацияны же патентти алып салып, ошол жаңы чыккан бир система приложение аркылуу көзөмөлдөөнү сунуштап жатышат. Ал нерсе 1-сентябрдан гана башталат. Бирок бул жалпыга тиешелүү болбойт. Кандайдыр бир сандуу элдерди чогултуп, ошолор менен соглашение, келишим түзүп, ошо келишимдин жүзүндө гана ошол экспериментти жүргүзүшөт. Бирок мекендештер, эгерде эксперимент мындайча айтканда удачно болуп кете турган болсо, толук ыктымал Россия Федерациясынын бардык аймактарына таратылып, регистрация жоюлушу мүмкүн. Мекендештер, жакшы жаңылык боюнча Финляндия мамлекетиндеги сезондук жумуш боюнча. Эгерде кыска убакыттын ичинде Россия Федерациясында тапкан 1 жылдык маянаңызды тапкыңыз келсе, анда бул жумуш сиз үчүн мекендештер. Жумуштун мааниси эмнеде? Ошол Финляндия мамлекетиндеги токойдогу жапайы өскөн өсүмдүктөрдү терип, алып келип тапшырууда жайгашкан. Ал жакта мекендештер орус, англис тилин билүү зарыл эмес. Визаны алгандан кийин, Финляндияга баргандан кийин кыргыз өзүбүздүн мекендештер күтүп алышат жана жатакананы көрсөтүп, тамак аштардын баарын уюштуруу иштерин уюштуруп беришет мекендештер. Баарыбызга финансы маселеси кызык болсо керек. Минимальный алганда эң төмөнкү айлык маяна бул 3 айда 5000 евро тапканга мүмкүнчүлүк бар. Саатына Финляндия мамлекетинин мыйзамына ылайык 8,9 евродон аз албаш керек. 8 сааттык жумуш, эгер кааласаңыз 12 саатка жылдырсаңыздар болот, урматтуу мекендештер. Эгерде катуураак иштеп эмгектенем десеңиздер, 10.000 евро орус акчасы менен 1 миллион рубльден ашыгыраак акча табып келгенге мүмкүнчүлүк бар. Урматтуу мекендештер, толук маалымат алуу үчүн биздин Telegram каналга катталыңыздар. Анткени Финляндия боюнча көп маалыматтарды, жаңылыктарды Telegramга жүктөп, элдер менен байланышып, обратный отчет кылып атабыз мекендештер. Жана ошондой эле WhatsApp номерге кайрылсаңыздар болот. +7 916 555 48 22 WhatsApp номерине кайрылыңыздар. Эскертүү мекендештер, бул сезондук жумуш болгонуна байланыштуу убакыт азырынча тар. 15-июлга чейин Финляндияда болуп калуу зарыл. Эгерде ким ошол жака барып 3 айлык сезондук жумушту иштеп келем десе, азыртан аракетиңиздерди жасаңыздар.
Дагы бир нерсени айта кетейин, урматтуу мекендештер. 3 ай иштегенден кийин Финляндия мамлекетинде в дальнейшем иштеп калууга дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Андыктан, урматтуу мекендештер, бул видеону башка достор, мекендештер менен бөлүшүп коюңуздар. Лайк басып, комментарийга өз оюңузду жазууну унутпаңыздар. Бул биз үчүн өтө маанилүү. Кийинки чыгарылыштан жолукканча, урматтуу мекендештер, сак саламатта калыңыздар.